жазуучулар, акындар ошол жерден суурулуп чыгышканда ушундай. Бул жана биз жогоруда кеп кылдык го, жана бир мезгилдин өзүнүн адамдары келет экен да. Ушул эле толкундар менен азыр неме муза жагына неметип кетели. 80-жылдардагы музыкалар. Азыр бар бир жерге барсаң эле песня 80-х деп карашат го. Ошол Кыргызстанда да болуптур да. Ошол Россияда, дүйнөдө да. Анан ушундай жерлерге ушундай адамдарды жөнөтүп турган. Бул жөн эмес да. Сөзүбүздүн башында кайрылып келип атабыз да. Бегенас аганын. Бегенас аганын өзүнүн жашоосундагы канчалык шашса дагы канчалык ошонун күчү барын мындай деп жазат эмеспи? Ташбаканын ылдамдыгы, кумурсканын күчү менен фантазия дүйнөсүндө ары болуп өчүп жүрүм. Ары болуп эле жашап атам. Мен эмне үчүн ары? Мен муну да эмне үчүн мен айттым да, эмне үчүн бүркүт эмес, эмне үчүн көгүчкөн эмес, эмне үчүн шумкар эмес? Анткени ары дагы бул өзүнчө бир сырдуу жанда, карабайсызбы? Үй салганын, ошол жерде дырылдап издеп жүргөнүн. Абдан туура. Анан ошонун бири менен Сабида, бул бал. Чогултуп атат да. Тартуулап атат. Таттуу дүйнөнү, эртеңки таттуу жашоону чогултуп бере турган ары да. Бул өзгөчө. Бул бир илимдин уюк, бир аябай таттуу бир өзөгүн мындай чогултуп жүрүү мазасынан деп атат да. Ошондо кыймылдаганы аттың ташбаканын кыймылдаганындай болуп атат. Бирок баарын көтөргөн кумурсканын күчү менен ар бир сөзү, ар бир ушунчалык сүйлөмү бул өзүнчө чечиле турган, чечмелей турган ырлар да. Мына күн тийбес тоолор. Күн тийбес тоолордун сыры. Сыры дегенде ошол жерде бүгүнкү фантастика деп көрүп аткан кинолордун баардыгын мына азыр Америка тартып атат. Канча деген фантастика. Ошонун баардыгы ошол Бегенас аганын китебинде мурда эле ошо 20-кылымдын экинчи жарымында жазылып калыптыр. Эми ошол сиз айтып аткан ошо тартып аткан фильмдин негизи мындай болуп атат да, барып эле башка дүйнөнүн өкүлдөрү менен эле согушуп жатып калып атышат. Байкемдин чыгармаларында жазып атат, жер шарын, күн системасында мен изилдеп окуп чыктым. Күн системасында биз 9 планета деп көнүп калганбыз да, негизи 10-чу планета болгон экен. Фаэтон деп айтылган. Анан ал ушунчалык өнүп өскөн илим жагынан, билим жагынан, жашоочуларынын аң сезими да ушунчалык бийик деңгээлге жеткен. Анан алар ушунчалык көп космический жана кемелердин баардыгын ар тарапка жиберип атпайбы? Бир гана күн системасына эмес, бүт бардык ааламды чабыттатып жиберип атат да, ааламда эмне бар, ушунун баардыгын жыйнап келгиле, изилдейбиз деп. Анан өзүнүн күн системасындагы ушу Марс планетасын алар багынтып, как колония кылып иштеткен экен да, жерликтерди дагы. Анан баягы жандарына баткандан кийин марсиандыктар чыгып каршылык көрсөткөндө, анан фаэтондуктар буларды жоготпосок болбой калды, бул баягы башкаларга дагы жугуп кете турган эме болуп калды деп, анан кийин атом бомбасын алып чыгып таштайбыз деп атканда кандайдыр бир мүчүлүштүк кетип, анан өздөрүнүн үстүнө жарылып, фаэтон планетасы жок болуп атат да. Таптакыр. Эми бул дагы сиз айткандай улуу күчтүн өкүмү менен да. Эми мындай бул фаэтон ошол жарылып кеткенден кийин азыр асманда Сатурн менен неменин ортосундагы чоң астероиддер жүрбөйбү, чогулган. Өзүнчө бир астероид планетасы деп койсо болот да. Ошол фаэтон экени айтылып келет. Мындай нерселер мына атланттарда да болгон да. Атланттар канчалык өзүн бийик сезип кетүү менен жана перилердин өзүнүн кызматтарын такыр тескери жака иштетүү менен, перилер жараткандын буйругу менен атланттарга жардамга келген. Ошолорду иштетүү менен өзлөрү кандайдыр чоң улуу күнөөгө баткан. Бул дүйнө бардык нерсе салмак
ооба. тең салмакта жүрөт Сөзсүз ак менен каранын таразасы да, таразасы болуп атат. Баягы эле тарыхты алсак, Содом и Гоморра шаарлары деги эле бардык. Мына жер титирөөнү да айтабыз. Частота землетрясения совпадает с частотой страха человечества деген бар да. Туура. Ошону кыргыздар мынтип айтат экен. Жер эл битиремейин, жер титиребейт дейт. Туп-туура айтасыз. Ушул нерселердин бардыгы байланышта экенин, аша чапканда жараткан өзүнүн мыйзамын аткартып ала турганын. Анан мына ошол китептеги Күн тийбес тоонун сырларында ал жерде мындай кагылышуу деле жок. Баягы адамдар телепатия менен сүйлөшүп, баягы өзүнүн сүйгөнү менен эң башында Ал кичи чыгармасын айтып атасызбы? Ошол ооба, Күн тийбес тоолордун сырында мындай болуп атат, ошо фаэтондуктардын сөздү улап кетейин. Фаэтондуктардын урпактары болуп атпайбы? Алар келип айды изилдеп, анан кийин айда аба жок, эчтеке өсүүгө мүмкүн эмес. Биз айдын ичине кирип, жасалма аба пайда кылып, жасалма өсүмдүктөрдү, жасалма жандыктарды көбөйтүшүбүз керек деп, ушунчалык күчтүү өнүккөн да алардын илими. Анан ошондой күн тийбеген кратерлердин ичине кирип алып, баягы илимий иштерин жүргүзүп атпайбы, карабайсызбы? Ошол жерлер өтө укмуш көрсөтүлгөн. Аябай жазылган да. Анан ошол Фаэтон планетасынын урпактары болгон Улуу системасындагы Бахайыр планетасынын жашоочусу Эридиана деген кыз өзүнө 10 Эридиана түзүп, өзүнө оп-окшош болгон алар роботтор, өзү башкысы. Анан аларды чалгынга жиберип атат да, бирөө жерге барасың, бирөө Марска барасың, бирөө Айга барасың, баардыгын чогултуп, мага байланышка чыгып, мага доклад берип турасыңар деп, жанан ошонун бирөөсү жерге келип атат да, Эридиана деген кызчы. Анан таң калып атат да, жерде бизде адамдар арасында сүйүү деген нерсе бар да, сүйүү күчтүү. Аларда андай нерсе жок экен да. Алардын аң сезиминде ал нерсе, эгерде үй бүлө түзгүң келсе, анда сен илимий иштен четтеп, үй бүлө түзүп, анан ошол төрөлгөн балаңды дагы ошол кайта илимге салышың керек экен. Анан ошол жерден Эридиана таң калып атат да, Жомарт деген баланы жакшы көрүп, экөө бири-бирин жакшы көрүп калып атат да. Анан бул эмнеси, бул ушунчалык дагы сүйүү деген ушундай сезимге ээби деп таң калып атат да. Мен сөзсүз ушул улуу сезимиңерди мен мекениме айтып барам деп ушинтип атат да. Таң калыштуу да эми бул. Жигит болсо ошол Жомарт деген жигитке түшүндүрүш үчүн мээсине Эридиана башка планетанын жашоочусу мындай эми катары өткөрүп атат да, мындай толкун катары өткөрүп, биз эми сотканы ачсак эле баарын көрүп атабызбы, аралашып. Ошол сыяктуу аралаштырып, ал көрсөтүп атат да, ал башка планетадан келгенин, ушундай тапшырма менен келгенин. Ошол китептердин баардыгы адамдын ушул дүйнөгө башка чын өлчөмдөн келгени. Ооба. Себеби аны мындай сиз айткандай азыр биз билип алсак болот. Интернетте карай коюп, албетте чындыгында башка жактан ошол маалыматтардын баардыгы. Азыр эми окумуштуулар деле изилдеп келип айтып атат, аалам өзү убакытка баш ийбей турган нерсе экен деп атат. Ааламда убакыт жок экен депчи. Мейкиндик менен убакыт бири-бирине таптакыр баш ийбейт экен деп атат. Биз адамдар убакыт менен жашап, балалык кез, төрөлгөн кезибиз, жаштык кезибиз, анан мындай толгон кезибиз, анан карлык кезибиз деп бөлүп атат го. Андай мезгилдер ааламда жок деп. Анан жазып атат да, байкем ошого абдан түшүндүрмө берип кетиптир. Жанагы Эридиана жер шарында ушундай адамдардын арасында ыйык сүйүү деген бар турбайбы деп таң калып атат да, кош эми деп. Адамдык сүйүү деген эмне экенин, кандай кубатка, касиетке, рухий сезимге ээ экенин мен мекениме айтып барам деп атат. Жолугушканча кош ааламдагы белгисиз ак элестин бир тууганы деп коштошуп атат. Анан өзү байкем түшүндүрмө сыяктуу кылып жазып атат да, ким бул өзү Эридиана деген? Анын ким экенин билүү үчүн ааламды чабыттап, анын мекенин издөө керекпи? Кантип? Күн системасы, улуу тоолуктар пайдаланган мейкиндик, мезгил, аалам аралашып сүзүп жүргөн абалдын туйутмасын тактап айтканда, убакыттын созулушу менен аралыктын узактыгы жок айланма туюк жолду аалам танабын өздөштүрө элекпиз да деп атат.
карабайсызбы? Бизде канчалык биз билбеген сыр жатат. Биздин жер шарынын жиберген спутниктери, ракеталары эмне үчүн алыстыкка жетпей жатат? Балким биз ушул жолду таба албай жатабыз, туурабы? А эмне үчүн биз көбүбүз эле бул калп эмес НЛОну көрдүк деп калып атабыз? Жер шарындагы көп эле адамдар көрүп атат. Ал анын ичинде мен дагы көргөм. Алардын мага берген бир толкундарын дагы өзүм аркылуу өткөргөнмүн да. Анан анын бар экенине шектенип да коюшпайт биздин илимпоздор деп кейип атат да. Демек, биз эч жака жана эч качан бара албайбыз. Анда эмесе улуу тоолуктар аны кантип өздүштүрүштү? Же алар ушунчалык эле өнүккөн акыл эспи? Андай болсо дегиле, улуу тоолуктар жылдыздуу дүйнөнүн кайсы чекитинде, качан пайда болушкан ааламда, кимдер менен карым катнашта болуп, кайсы мейкиндик менен мезгилде жашашат деп эметип атат да. Бул суроолорго жооп табуу ушунчалык эле кыйынбы? Бул тарыхпы же илимби? Себепкери эмнеде? Зарылдыкпы же кокустукпу деп. Ушунча. Абдан жакшы муну өзүнчө бир мындай илимий талкуулош керек да негизи. Талкуулош керек де, анан муну балким кандайдыр бир немеде окуп берүү же болбосо азыр адамдар китеп окубай калды. Окубайт ооба. Анан жок дегенде аудио кылып анан ушундай чыгарсакпы деген дагы ойлорум кетип атат да. Теге бир нерсени айтайын деп аттым эле, Сабина. Азыр могу немеге токтоло кетсек, биздин теле берүүбүз сырдуу дүйнө. Ооба. Азыр ошо сырдуу дүйнөгө сиз сырдуу дүйнөнүн бир бурчун ачып коюп кайра жаап койдуңуз. Инопланетяндар жөнүндө. Ошону өзүңүздү айтып өтсөңүз, кандай болду? Мен кандайча жолукканым, сиз жана биз айтып атпайлыбы, тоолор абдан ыйык жерлер, аруу жерлер, эми ал башка өкүлдөр деле мындай бир ыплас жерлерге, күнүмдүк моундай жерлерге аралашпайт го деп ойлоп атам да. Жоло Мамытовдун бир жакшы өрү бар го, микробу жок тоолордун арасында чындык жашайт наристе өңү менен. Таптаза жерде. Таптаза жерде. Анан мен жолуккан жерим ошо Соңкөл көлү болуп калды да. Кийин деле мен барганда көп эле байкайм ушундай кубулуштарды. Негизи ошол НЛО ошо Соңкөлгө көп келет деп. Ошо жергиликтүү тургундар дагы айтып калышат да, биз көрүп калабыз дешип. Өзүнчө бир портал болсо керек бул жер. Мен колумда кичинекей уулум бар эле, анан экөөбүз аны көтөрүп алып, экөөбүз ошо тоонун башына чыктык. Көлдү мындай үстүртөдөн көргүм келди да эмнегедир. Соңкөлдү билесиз, аябай туп-тунук таза көл, даже балыктар сүзүп жүргөнү көрүнөт да. Анан мен чыксам эле бир нерсе келип эле мындайынан бир ой мени мындайынан аралап өтүп атат да. Сен асманды караба, карасаң коркуп кетесиң, балаң дагы кичинекей, балаң али чоңой элек деди да. Сен ылдый түш деди. Анан мен эмнегедир эле апам же атам ушинтип айткандай болуп эле баш ийип эле өйдө да караган жокмун. Ошо ойдон эле көлдү карамак болгон киши ошо ойдон баламды көтөрүп алып эле ылдый түшүп кеттим. Эч оюма эч нерсе келген жок. Анан ылдый жакта турган бир өкүл эжекемдин кызы бар эле, сиңдим. Анан ал чуркап келип айтып атат: эжеке, сиздин үстүңүздө деген тарелка турбадыбы депчи, сизди алып кетет экен деп аябай корктум дейт да. Анан мен таң калдым. Кызык, мен ушинтип каратпа деген, анда ушулар мени каратпай койгон турбайбы деп ушундай таң калдым да. Анан ошо ойдон мен түшүп кеттим. Анан ошо колумдагы жанагы кичинекей уулумга да ошо бир нерселерин берип кетишкен окшойт да. Анын да ушундай бир көрүү билүү туюмдары бар да, мындай. Болот го бир жандар өзүнүн телосунан чыгып астралдык мирге кирип кетет да. Ментальный мир, астральный мир деп баягы, эми биздин баягы кыргыздар көпчүлүгү түшүнбөйт болуш керек, бирок түшүнгөндөр азыр көбөйүп эле калды. Анан ошондой астральный дүйнөгө дагы кирип кете турган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан мен ойлоп коем, мунун баары бекер болбосо керек. Балким ошолор кичине бир эмесин таштап кеттиби, ким билет. Анан өзүм да азыр ишкердигиме байланыштуу ошо Чуңкурчак жайлоосунда жайы бою жаздан баштап күзгө чейин турабыз. Анан ошол жерде мен ушундай кубулуштарды абдан көп көрөм десеңиз. Биздин ушул Арашан айылынын үстүндө бир институт бар. Аны баягы
сейсмология боюнча изилдөө институту деп коет. Ал жерде орустардын окумуштуулары иштейт. Мен баягы шаарга түшкөн убактарда көрүп калам, эч убакта беттерин көрсөтүшпөйт. Жабык автобус менен барат, жабык автобус менен келет. Анан укканыма караганда ошол жерде космический мындай эме изилдөөлөр жүрөт окшойт да. Укканыма караганда. Чоңкурчак. Жок, ошого кетип бараткан жолдо кой таштын үстү жагы болуп калат. Ал жерге эч ким кирбейт, доступ аябай ограниченный. Анан мен чоңкурчакта ошо айтып атпайбы, өзүм да ошо жылдыздарга кызыгып, жана антип бинокль менен изилдеп, бүт ушинтем. Анан көп жылдызга окшогон объектилер жылдыз болуп көрүнөт экен да биздин көзүбүзгө. Анан ошолор кандайдыр бир күндөрү ошолордун үстүнө учуп барат. Учуп барат дагы анан эме болот окшойт да, баягы информация алышмай болот окшойт да. Анан биздин айылдын башында жашаган таанышыбыз бир жолу ушундай бизге келип кеп кылып калсак айтат, ал ошол жакта жашайт башынан бери эле. Мен дагы көп көрөм дейт да. Анан түн ортосунда бир жолу турсам дейт, билбейм, менден башка киши ишенбейт болуш керек дейт. Асмандан эме алтын тепкич түштү дейт. Алтын деген аябай ошондой алтындай куюлган тепкич экен дейт. Мынтип түштү дейт. Анан ал коркуу сезиминди алып коюшат экен да, мындай коркпойсуң деп карап турсам эле анан биртике турду дагы анан мынтип жыйылып алып жок болуп калды дейт, көрбөйсүзбү. Анан өзүнчө ушундай ыйык жерлер бар да, порталдар бар. То есть ошол жерлер аркылуу баягы башка цивилизациянын өкүлдөрү менен байланышка чыксак болот болуш керек адам баласы. Эми окумуштуулар билсе керек, эми айтпайт да бизге көп нерсени. Жок, муну кыргыздар билип келген тек гана азыр баягы ал мазар деген жерлер да. Тек гана азыр мазарлардын дээрлик көпчүлүгү баягы өзүнүн миссиясын жоготуп бараткандай. Себеби ал жерде ар кандай энергиялар, ар кандай адамдар, ар кандай терс нерселер болуп отуруп, бул жабылып жабылбай калып атат. Булардын бардыгы порталдар болуп кеткен. Ооба. Биз 17-жылы көлгө барып, бир Манжыратага барып, анан ошол жерден бир адамзат үчүн, аалам үчүн, адамзат үчүн, табият үчүн бир жылкы союп тилек айтып, анан баягы Бөкөнбайдан бери Кызыл Тууга түшүп келатканда Кескенбел деген жери бар да. Ооба, билем. Ошо Кескенбелден ылдый түшүп атса караңгы, анан ошо Кызыл Туунун үстүндө сиз айткандай кадимкидей эле алтындай болуп эле жылдыздар түшө баштады. Кадимкидей эле эме. 5-6 машина бири-бирибизге чалып атасыз, көрүп атасың, баары көрүп атабыз. Мынтип кадимкидей жылдыздар жарттеп түшөт го, булар кадимкидей тамчы болуп жай ушинтип түштү. Мындай сиз айткандай мындай нерсени адам көз көрмөйүнчө ишенбейт. Ооба. Анан ошондой ошо Байкемдин могу китептеринде дагы убакыт келет деп атат да. Адамдар дейт, бүт ушундай корабльдерге түшүп алып, ааламды кыдырасыңар. Байланыш сөзсүз болот деп атат. Анан эми биздин өзгөчө биздин кыргыздарга ушинтип эле улам эле бир саясатчыдан чалынып эле бир такыр бир өнүгүү жолуна түшө албай койдук да. Менин ошол тилегим өнүгүү жолуна түшүп, бир кыргыздар кичине пендечиликтен өйдө көтөрүлүп, бир жаштарыбыз илим билимге аябай сугарылып, ушундай бир ааламды изилдеп, бир чоң жетишкендикке чыксак деген абдан бир тилектерим бар да эми. Деген асарда үмүтү бар. Үмүтү кантип ушул тилеги кантип эле аткарылбай калсын. Мындай бир ыр бар. Күн дагы күйүп жейт. Ооба. Түгөнөм бир күн күйүп дейт. Бир гана адам уулунун үмүтү өчпөйт, үзүлбөйт, анан түңүлбөйт дейт. Үмүттөн түңүлбөш керек экенин. Албетте, мунун баардыгы болуп аткан нерселер сөзсүз. Мындай деген кеп бар. Таңдын эң караңгы жери, түндүн эң караңгы жери таң атаардын алдында дейт да. Мына бул кыргызга берилип аткан кыйынчылыктардын баардыгы сөзсүз аягында жакшы нерсе бар да. Сөзсүз түрдө. Бая канчалык дооматын берсе, ошончолук ооматын берет. Туура айтасыз. Мындай деген кеп бар. Мен пенделерге күнүмдүгүн бердим дейт. Ооба. Мен сүйгөн пенделериме түбөлүктүүсүн бердим дейт.
туптуура сөз. Ошо кыргыздарга түбөлүктүүсүн берген. Күнүмдүгүн берген эмес. Кыргыздардын өзү дүйнө таанымы эпикалык дүйнө тааным. Байкайсызбы? Ооба. Ошо башкача дүйнөнү сезип, башкача мен азыр бир нерсе азыркы биздин сиздин оюңузду бөлүп койдум окшойт. Эми азыркы биздин ушунчалык адамдарыбыз бир пендечилик, материалдык сазга батып калганда, эми мен ойлойм, мынабу пандемия деле бекер келбесе керек. Баарыбыз жаман көрсөк дагы, оорусак дагы, бирок биздин мынабу аң сезимибизде, мээбизде кандайдыр бир баалуулуктарды кичине өзгөрттүгө деп ойлойм да. Мына карабайсызбы, эгерде мен ушул оорудан байлыгым менен айыгып кетем десе, мен деген бизнесмен өлбөйт эле. Мен ушул оорудан ушул кудуреттүү, куштуу, күчтүү дубалар менен айыгып кетем десе, чоң аалым өлбөйт эле дейм да. Мунун баардыгы силер акчага дагы азгырылбагыла. Мунун баардыгы күнүмдүк. Анан ушунчалык фанат болбогула. Бир гана таза ишеним менен жашагыла. Таза жашоого өткүлө деген бир жакшы нерсени алып келип атат го деп ойлойм. Бул оору жаман болсо дагы биз кандайдыр бир деңгээлде көтөрүлө алдык го деп ойлойм да. Жолбосо биз каяктагы илим билим баарыбыз эле жасалма ресторан, той, кийим, сейим деп эле кыргыздын көбү ошого ооп калган да. Эми азыр ошондон кичине четтеп аттабызбы? Балким ошо менен биздин такыр түп тамыр көз карашыбыз мындай башка жака, жакшы жака бурулабы деген үмүт бар да менде. Сөзсүз түрдө ар бир жасалып аткан ааламдан келген толкундардын баары жакшысы дагы, жаманы дагы сөзсүз адамдын жан дүйнөсүндө өзгөрүү алып келет. Бир нерсе бар экен да. Сабида, ушул өзгөрүүлөрдү кабыл алчу адамдар бар экен. Ооба, туура айтасыз. Кабыл албай өтүп кетчүлөр бар экен. Таптакыр сезими туюктар да. Адамдын баары бирдей болбойт экен. Адамдын баары бирдей багытты алып кете албайт экен. Бул ошон үчүн адам ушундай жаралыптыр да. Ошондуктан бардык жасалып аткан нерселердин баарынын өзүнүн орду, өзүнүн максаты, тилеги бар. Эмнени унутуп атабыз? Мына бул жерде татынакай сүрөттөр турат. Бул бирдеңиз. Экинчиден, мына бул жерде китептер. Англис тилинде чыккан китеп экен. Ушулар жөнүндө биз маек кылалы кичине. Жакшы кызуу сөзгө кирип кеттик. Ошону менен туура айтасыз. мына ушул сүрөттөр жөнүндө мен тиги гречканын сүрөтүн көрдүмбү? Ооба. Ушул космонавттар менен жолукканда байкем барган экен. Ошол мен деген фантаст жазуучулар кичине көрсөтүп туралы. Бул жерде ким бар дейсиз? Космонавттар. Бул жерде башка өлкөдөн келген да ошо фантаст жазуучулар. Космонавт Гречка менен маектешкени келишкен экен да. Бул каякта болуп атат? Москвада. Бул Москвада болуп атат. Жолугушуу. Бул жазуучулар турбайбы? Бул жазуучулар, ошо республикалардан келген жазуучулар экен да. Фантаст жазуучулар. Фантаст жазуучулар. Кандай сүрөттөр бар? Так, эми бул жерде байкем өзү мынакей жаш кезинде айтып атпаймынбы, фантастикалык чыгармаларын, ырларын эң алгачын ошол 14-15 жашында эле баштаптыр да эми. Ааламдык түшүнүк байкем ошол убакта эле келген экен да. Анан өтө таң калыштуу да ошо. Тиги эме анан мен Бекенас аганын бул жаш кезинде кичинекейинде Баянас бир тууган, Баянаспы? Ооба. Баянас бир тууганга үй курабыз деп туруп. Анан эле ошол Бекенас байкемден кийинки байкем төрөлгөндө анан аты Уйкаш болсун деп Баянас деп коюшуп, бирок кийин эмнегедир азан чакырылып калганда бир киши келип Абакир бирдеме деп айтканбы, мен ушуну толук биле албайм чындыгынан. Паспорту боюнча ошо Абакир деп аталып калган экен, Абакир Сыдык. Анан ушул байкемдин кызы жана Шахсене Мюррей деп кыргыз британ жазуучусу деп. Баянастын Баянас аганын кызы. Кызы, улуу кызы. Ошол азыр кыргыз британ жазуучусу болуп таанылып, ушул кыз Англияда жашап, анан Бекенас байкемдин мамыры гүлдөгөн маалда чыгармасын дагы бир 3-4 аңгемесин англис тилине которуп, мен тияка камерага ошол жактан чыгарды да.
бул англис тилинде чыкты. Бул англис тилинде. Анан көчө дагы абдан бул жумада жакшы кабар болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк электрондук китепкана барго, Amazon Kindle. Kindle'бы же Kindle'бы ошого Бегенас байкемдин Мамыргүлдөгөн маалда чыгармасы кирди. Анан Шахсенем Юрейдин өзүнүн чыгармасы кирди. Ал уже 2-3 роман жазып таанылып калды. Анан карабайсызбы, ушул Шахсенем Англияга барып Бегенас атасынын чыгармачылыгын жандандырып, мындайча айтканда, китебин чыгарып, англисчеге которуп, Европага таанытып, Англияга, Америкага таанытып, анан ошол жерден туруп в поисках Святого Перевала деп Тагай би жөнүндө ошол жактан жазып атат да. Тагай би жөнүндө жазып атат. Шахсенем жазып атат. Баягы ата бабалардын рухтары жылоолоп атат да, эми ошол жерден ушундай Тагай би жөнүндө жазылыш Англияда. Бул да өзүнчө бир зор окуя да. Анан ошол жерден тушоосу кесилип, 2-3 романын жазды, сыйлыктарды алды. Бүгүнкү күндө ошол Англиядагы чыгармачыл чөлкөмдө аты таанылып, өзүнүн ордун таап калды, Кудай буйруса. Ошол бүткүл дүйнөлүк Amazon Kindle электрондук китепканасында болгону 4 эле кыргыздан, 4 эле чыгармачыл адамдын чыгармалары кириптир. Бирөөсү Бегенас Сартов Мамыргүлдөгөн маалда, бирөөсү Шахсенем Юрей өзүнүн романы менен, бирөөсү Табылды Муктан экен обондору менен. Бирөөсү Казат Акматов агабыздын Мунабия деген романы. 4 эле ушу кыргыздын чыгармасы бар экен азыркы убакта. Табылды кимди дейсиң? Табылды Актандын Табылды күүлөрү кириптир да ошол жакка. Таң калыштуу ушул. Анан Шахсенем өзү дагы айтып калат, мен ошо Англияда жүргөндө өзү дагы бир эмеси чымындары бар кыз да, ошо түшүмө кирип, Бегенас атам келип, кызыл желекти алып келип берди дейт. Менин чыгармачылыгымды уланткының деп. Анан ошол күндөн баштап тынбастан ушул арыдай болуп эмгектенип келатат да ал кыз дагы. Карабайсызбы? Баягы эстафетаны өткөрүп берди да. Демек баягы немеде бар да, ааламдык илимдин акыркы тому жазылып бүтө элек деген кеп бар да. Ооба. Акыркы тому жазылып бүтбөйт экен да. Ошондуктан ааламдагы сырлардын келиши жана Тагай бийдин азыр англисче жазды ал. Жок, анысы орусча жазды. Орусча чыкканын билем ал китептин. Анан балким англисче да которгондур да. Ал жерде дагы жазылыптыр кыскача, баягы аннотация сыяктуу бир фантастикалык окуялар дагы баягы чырмалышып кетет да, ушунчалык. Кыргызчасын качан кылабыз? Бул Тагай би жөнүндө болгондон кийин сөзсүз түрдө кыргызчасы чыгыш керек болот да. Ооба. Элибизге. Ооба. Ал ошо өзү менен байланышып сурап көрөйүн. Ал эми Шахсенем өзүнүн чыгармачылыгында көбүнчө ошол англис тилинде жазып атат да. Нукура англис тилинде, анан баягы эми орус тили дагы дүйнөлүк тилдердин бири да. Биз аны танбашыбыз керек. Анан ошо орус тилинде жазып атат да. Акыркы чыгармаларын бүт бардыгын ошо англис тилинде чыгарып атат. Бирок келген сайын жанагы Аутса университетинде мугалимдер менен, студенттер менен жолугуп, чыгармачылык кечелерди өткөрүп кетип жатат ошо. Акы келгенде. Анан эми баягы келечектин иши буйруса ушул азыркы биздин замандын талабы, замандын шайкеши деп коем бу Мамыргүлдөгөн маалда ушуга карап абдан жазылган. Бул жерде баягы кыргыздын нукура жашоосу да камталган. Нукура жашоодо жашап атып эле бир кыргыздын жөн эле жигити аалам менен аралашып атат. Ошонун ичинде ааламдык түзүлүштү берип атат. Ушуну биз бир кино тасма кылып жаратсак деген абдан бир тилегибиз бар. Анан ушул айтып кетчү нерсе, ушул азыр эми кыргыз өкмөтүнө, бийлигине дагы ушул кайрылгым келип турат. Эми биз дагы ушундай бир жакшы бир кино тасма менен фантастикалык болгондо дагы бул жеке эле Кыргызстанда эмес, Орто Азия чөлкөмүндө дагы мындай кино жок, кино тасма жок. Биз ошо менен
чоң эл аралык бир фестивалдарга чыга ала турган каражат бөлүп берсе, ошол кино тасманы жаратып чыксак деген аябай бир ойлор үмүттүүлүк, бар. Ошол сунуштар менен кайрылабыз го эми буюрса. Кино жагына келгенде ар бир нерсенин убакыт сааты болор, балким ошол азыр негизи жөнөкөй баягы көркөм чыгармаларга караганда баягы фантастика деген нерселер мына 21-кылымга өтө төп келип атат. Ооба, ааламдашуу, глобализация келип атат. Бардык нерсе ошол азыр көп маалыматтар ааламдан, атланттардан келип атат. Ар бир чен өлчөмдөрдөн ар бир адамга берилип атат, ар бир коомго берилип атат. Ушундай нерселердин бардыгы эгерде ушул элибизге керек болуп калса, бул сөз чыга турган нерсе. Бирок баягы өзүбүз аракет кылып, кылышыбыз керек. Айтып туруу. Башкача айтканда, сиз айткандай, азыр адамзаты бир чоң тепкичке көтөрүлүп жатабыз да. Анан бекеринен ушул сиз айткан Атлант цивилизациясы, башка цивилизациялардан кабарлар жөн келип аткан жок да. Аны ушул адамзатынын аң сезими, ой туюму жетип калды деген сөз да. Туурабы? Аны биз анан кабыл албай эле, четке кагып эле, каяктагы жомок, каяктагы эмеде отура берсек, биз эч качан өспөйбүз. Убагында баягы орто кылымда Бруно чыккан убакта, Коперник чыккан убакта, ушинтип биздин жерди тиги эмелер кармап турган жок, жер шары тоголок, ал тиги күнүн тегерегинде айланып атат десе болбой өрттөп жиберип атат, карабайсызбы? Коперникти да куугунтуктап өрттөп, китептердин баарын өрттөп, анан илим деген төгөндөлгүс нерсе экен го. Анын баарын мынакей деп көрсөтүп берди. Эмне үчүн биз азыр алдыга өспөйбүз, ошол кабарларды биз албашыбыз керек, туурабы? Негизи бир нерсени гана түшүнүш керек, бул дүйнө, аалам, адам өсүү жана өнүгүү гана жолунда экен. Сөз диалектика. Башка жол жок. Башка токтоп калат деген нерсени токтотпойт. Улуу мыйзам бар, ал тек гана эгерде токтоп калдың десе, анда ошол кандайдыр бир кырсыктоолор менен, доомат менен баары бир же кандайдыр бир согуштар аркылуу, кыйроолор аркылуу, талканануу аркылуу өзүнүн нугуна салып алат. Анда эмесе биздин убактыбыздагы чегине жетип калды. Дагы айта турган ойлоруңуз бар дагы, ошону айта бериңиз анда. Ооба, эми биз аяктап атып, ушул Бегенас Сартов жалпы сиз айткандай жалпы эле менин агам эмес, ал бүт кыргыз элине тийиштүү талант. Ушул өзүнүн элине, жерине ушул чыгармаларын арнап, ушундай элимди өстүрүп кете турган жаштар чыкса деген тилектерин жазып, бүт баарын чечмелеп калтырып кеткен мен оюм сөзсүз чыгат, кантип эле уюткулуу элден чыкпай калсын, сөз чыгат деп ойлойм. Ал ошондой заман өзү деле келип калды. Чексиз өзүнүн мекенин сүйгөн, кыргыз жерин сүйгөн ошол бир ырын менен мен сөзүмдү аяктап коеюн, кап этпесеңиз. Ошо ата журт деп. Өмүрүмдүн айдыңында өр кечкен, көөдөнүмдү уялаган аты улук, түрүүлүктө мүрөк суудай көксөткөн, көңүлүмдүн алоо туусу ата журт. Шоокум салып агып жаткан булактан, ата журттун кан тамырын сеземин. Аска ташы кебелбеген зор калкан, топурагы менин ыйык төшөгүм. Мезгил менен мейкиндикте өр кечкен, урпактарга өчпөс от бол ата журт. Түбөлүккө мүрөк суудай эңсеткен, түрүүлүктүн түйшүгүндө аты улук деп жатат. Ооба. Мен дагы анда бүгүнкү кечени ыр менен Бегенас аганын ыры менен дагы бүтүрүп койсок деп ойлойм. Андан баягы мен киммин деген, анан сен ким, алар ким, анан биз ким деген өзүнчө бир сонун ыры бар. Ошону окуп койсом. Мен ким? Планеттин бир күкүмү, турмуштун агымынын чоң үтүрү, бүгүндөн эртеңкиге жалын чаччу, ургаалдуу көркөм сөздүн көк бүчүрү. Сен ким?
үмүттүн нуру жашыл, турмуштун бир мезгили кошул ташыл, өткөндүн зор байрагын желбиретип, бир сүйүнкү муундарга айтчу акыл. Ал ким айт? Беренелүү кызыл аалам, доордун биигинде жанып турган, ак дилден сени мени бедел тутуп, алыскы максаттарга таскактаган. Биз ким айт? Биз ажайып галактика, мерез тарткан космоско чачкан шоола, дагы ошол акыл эстүү таратуучу куюндап жылдыздардан жылдыздарга. Карасаңыз, не деген ыр, не деген керемет. Не деген чечмелүү. Окумуш керемет. Өткөн тарыхты, бүгүнкү жашоону тутуп, ушу тариздеп, анан келечекке умтуласың деп атат да. Анан жанагы ал ким айт деп атат. Ал ким? Ал беренелүү кызыл аалам. Доордун биигинде жанып турган. Ак дилден сени мени бедел тутуп, эртеңки мындай алыскы максаттарга даярдап атат. Ал ким ал? Ким? Ким деген суроо бар да уже. Бул өзү бир абстрактный баягы понятие деген менен бул ошол адамдын чогулган эртеңи деп атат да, адамзаттын. Анан бир улуу акыл эс бар экен, акыл эс казнасы бар экен ошол жакта. Ошолдон ар бирине өзүнүн кызматын аткарганы. Рахмат бүгүнкү кечеге келип Беканаз аганын өзүнүн бир улуу рухун дагы бир жолу козгоп кеттик. Бул менимче абдан жакшы нерсе, абдан улуу нерсе, себеби бардан жок болбойт, жоктон бар болбойт. Ошондуктан биздин кыргыз элибиз улуу кыргыз, улуу рухтардын бар экенин дайыма билип келген, сезип келген, туюп келген, ошолор менен баарлашып келген, сырдашып келген дегендей биздин руху ыраазы болгондой болсун. Дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге, ишиңиздер өркүндөй берсин. Рахмат. Байыркы жомок бүгүнкү чындык. Ал эми бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Арыбасын ару кыргызым. Бар болуңуздар.